Kızımda canımda alıp жүрgüm келет. Kızım 17 жылдан beri сакайбады. Мен Сатыбаева Рахат 72-жыл төрөлгөнмүн. Ушул тапта мен аябай жардамга муктажмын. Себеби оорукчан кызым бар, 2 кызым бар. Күйөөм өтүп кеткен. Ар жерде квартирада жашап күнүм өттү. 4 миңден төлөйм. Кызымды ошол оорукчан кызымды жаныма алып келсем дейм, азыркы учурда ал больницада. Өзүм да оорукчанмын, аябай полиартрит менен ооруйм. Ошол кызымды карай албастан мен убактылуу больницага бергенмин. Үй жайым жок, урматтуу кыргыз элим, сиздерден жардам сурайм. Ошол кызымды жанымда алып жүргүм келет. Кызым 17 жылдан бери сакайбады, талма оорусу менен. Өзүм иштебейм. Азыркы убакта мен врачтар режимге салып койгон, колуңду суга салба, ден соолугуңузду караңыз деп ар 6 ай сайын бар укол алып турам. Сөбөктөн ооруйт, полиартритим. Ошо апам 25 жыл төшөктө жатып, эң кичине кыз болгондугунан ушу мага өтүп калыптыр кандан. Мен өзү 19 жашымдан эле ооруп келгенмин бул оору менен. Акыры жашым өткөн сайын оорум күчөп, ишке дагы жарабай калдым. Өзүңүздөр көргөндөй шарт жок, полдору тешик. 8 бюртагандан 5 бюртагана калган, 3 өтүп кеткен. Квартплатты акаларым төлөп турат азыр. Мына участкам бар. Ошого салайын десем, ачынын үстүндө суусу, свети жок жер. Анан ол болсо деле мен ар жерден квартирада жашагандан көрө ошол үйүмө бир үй салып алсам, кызымды алып келип алсам, ошол жерде жашагым келет. Мен энелер гана түшүнсө керек. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кайрымдуу ага эжелер, достор. Мына алдыда да көрдүңүздөр. Сатыбаева Рахат эжеке негизинен элим барсың мош коомдук кайрымдык фондунда 6 жылдан бери катуудо турат. Жана 6 жылдан бери азык-түлүк башчыкча, кийим-кече жана башка ар тараптуу колдоолор көрүп келген. Бирок ушунча колдоо көргөнү менен жакырчылыктан чыккан жок. Негизинен 6 сотик жери бар экен, Ош шаарында Ачы тилкесинде. Буюрса, урматтуу кыргыз элим, ушул баарыбыз биргеликте ушул эжекебиздин жашоо шартына, кыздардын тагдырына кайдыга карабастан аз да болсо дагы өз жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Биз дагы буюрса, биз да ишенген, таянган ага эжелерибиз бар. Аларга да кайрылып, ушул чакан 3 бөлмөлүү болсо дагы үй куруп берсек, буюрса ушул эжекебиздин жана кыздардын канча өмүрү болсо, буюрса бактылуу жашайт деген чоң ишеничтебиз. Жана кайрымдуу берешен кыргыз элибизден, мекендештерден жардам күтүп калабыз. Биз Сатыбаева Рахат эжекебиздин өзүнүн байланыш номерларын, электрондук капчыктарын өзүнүкүн видеонун астына калтырабыз. Сиздер дагы ушул эжекебиздин жеке жашоосун жакындан билгиңиздер керек болсо, жакындан жардам берем деген болсоңуздар, байланышып, көрүп жардам берсеңиздер дагы болот. Буюрса, бисмилла деп жакын күндөрүнө буюрса эжекебизге үй куруунун алдында аракет кылабыз.